Баарыңыздарга салам. Апамдын каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз аябай сонун печеньяларды жасайбыз. Алгач идишке кумшекерди жана жылуу сүттү куюп, жакшылап аралаштырып алдык. Артынан эритилген сливочный майды коштук. Аралаштырып бүткөн соң 2 аш кашыктай өсүмдүк майынан жана 1 пакет ванилинди коштук. Бизге жалпысынан 400-450 граммдай un керектелди. Ундун баарысын элгиктен өткөрүп алуу керек. Ундун баарын салбайбыз, жарымын салабыз. Жарымын салган соң 1 пакет разрыхлитель салып, аралаштырып, аз-аздан аралаштырып, камыр кылып алабыз. 1 аш кашыктай өсүмдүк майынан куюп, бирдей кылып аралаштырып чыгуу керек. Мынакей камырыбыз даяр болду. Эми бөлүкчөлөргө бөлүп алуу керек. Камырларды бирдей кылып бөлүп алган соң, эми алардын формаларын чыгарууну баштайбыз. Ал үчүн бычак менен деле коозусоңуздар болот. Видеодо көргөнүңүздөй кылып, гүлдүн формасына алып келүү керек. Печеньяларыбыз гүлгө окшоп кооз болуусу үчүн ортосуна мейиз койдук. Печеньянын бетине жумуртканын сарысын тегиз кылып сүрүп алдык. Биздин печеньяларыбыз даяр болду. Аябай сонун болду. Жасап көрүңүздөр. Сөзсүз түрдө лайк басып, подписаться баскычын басып коюңуздар. Досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Саламатта калыңыздар.